Эми бул Кыргызстанда медицина деген бар да. Биз врачтарга ишенишибиз керек. Илимий изилденип, мындай далилденген медициналык каражаттарды, дарыларды ичишибиз керек. Алар каттоодон өтүш керек. Ошонун зыяны жок деген мындай бир чечимдер керек. Бирок эч нерсе болбой анан алар баягы табуктардай болуп эле ушуну мамлекеттик деңгээлде алып чыгып ушуну ичкиле деп атканы бул коомго чоң коркунуч да. Мисалы көпчүлүгү ууланып калышы мүмкүн. Бирок эртең мына азыр 3-4 адам ууланып ооруканага жатты деп атат, эми айыгып кетсин. Бирок кандайдыр бир ушун уу коргоошунун айынан ууланып болуп адам өмүрү кыйылса, министр ушу керт башы менен жооп бериши керек. Ар бир сөзү калп экен бул министрдин. Мисалы ошол эле Мадагаскардын президенти дагы ушундай бир уу чөптөрдү ичип айыгып атат деп атат. Ал дагы жалган. Мадагаскардын президентин билбейт экен, тааныбайт экен. Ал билими жок, мектепте окубаган, мындай тополоңдон кийин келген бир кызыктай кишиди бизге мисал кылганга, биздин элге мисал кылганга болбойт. Ошол эле Франциянын президенти ичип атат деп. Мунун баары калп. Ал кантип буу коргошун жейт Франциянын президенти? Мындай мамлекеттик деңгээлде жалган айтып атат. Ошондуктан министрди биз комитеттин чечимин чыгарып азыр өкмөт башчыга сунуш жолдодук кече. Бирок өкмөт башчы аны кызматтан ала алабы, же жанагы ол президентке таянган кадр экен. Кайсыл жерге барсын, ошол мен Сагдыр Жапаров менен аябай жакынмын. Мен ошонун жакын адаммын. Ал түрмөдө жүргөндө мен дарылагам деп эле бардык жерде сураса сурабаса мактанып жүргөн министр экен. Ошон үчүн мындай жетекчилерди ордуна бир билимдүү, компетенттүү, мындай медицина тармагын түшүнгөн салмактуу министрлерди койсо жакшы болот деп ойлойм.